Бүкүрүү себептери абдан көп. Азыркы учурда мурун эгерде чоң адамдар кездешсе, азыр кичинекей балдардан баштап карыган адамдарга чейин кездешет. Көбүнчө кичинекей балдардын себеп болгону бул азыркы телефондор, ноутбуктар. Көбүнчө кичинекей балдарды ил абасын же алаксысын деп ата-энеси телефондорду карматып коюшат. Эртеден кечке балдар чуркап ойношпой ошо телефон жанында көп ыңгайсыз жолдо отурушат. Ошон үчүн көбүнчө азыркы учурда ошо балдарда бүкүрөйгөн себептер көп пайда боло баштады. Кийинчерээк мектепке барганда, бала бакчага барганда анын уландысы бала бакчадан көбүнчө балдарды караган кишилер эми айтышпайт да, бели түз карма, түз отур деп. Мектепте кийинки этапы болсо мугалимдер ошого да көбүнчө мугалимдер көңүл бурбай калышыптыр. Себеби мектептин көбүнчөсү отурган столдору, парталары болсо мурункудай санитардык нормаларга жооп бербейт. Түзүлүшү мурун эгерде баланын боюна, баланын отурушуна көп көңүл бурулса, көнүгүүлөр көп жасалса, азыркы учурда көбүнчө ага маани беришпей калып, бала ыңгайсыз калып да көп убакытка чейин отуруп калат. Ошондон анын басканы, турганы өзүнө байкалбай бүкүрөй баштайт. Кийинки этапта болсо, бул балдар өспүрүмдөр чоңоюп аткан убагында өзүнүн өзгөрүү көбүнчө компьютерлерге кызыга башташат. Ошол учурда да көп отурушат компьютерде. Ага да себеп болот. Эми болсо карыган адамдар болсо, булар жашы жеткенде сөөктүн түзүлүшү, анатомиялык түзүлүшү өзгөрүлүп, сөөктөгү катуулугу азаят. Катуулугу азайганда салмактуу адамдар көбүнчө ар кандай ооруга чалдыккан адамдар, травмалар көбүнчө ошолордун баары биригип, көбүнчө ошого бүкүрөйгөнгө алып келет. Аны бизде медицинада кифоз деп атап коебуз.